Регион телеканалының эфирінде күндеме маалыматтық программасы. Анымен Кондос Кенжебаева алып барам, саламатсыздарбы. Алгач берүүдөн кыскача. Жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо тынч аяктады. Эл аралык байкоочулар шайлоонун жүрүшүнө жогорку баа беришти. Ош шаардык кеңешине 5 партия, Жалал-Абад шаардык кеңешине 3 партия атсалышып, баары 5% босогодон өттү. Эки беттен кармалган уюшкан кылмыштуу топтун Казак деген кайманаты бар мүчөсү Умар Маратов Кыргызстанга алып келинди. Айыл чарба министрлиги үйүнө мал союп саткандарга айыппул салууну пландап жатат. Депутаттар бул мыйзам долбооруна каршы болуп, аны артка кайтарды. Регион телеканалдын чыгармачыл тобу Түркиянын Каппадокия аймагындагы туристтик жайларына барып кайтты. Алгачкы саякат дүйнө жүзүндө эң көп аба шаарлар учурулган Гөрөмө шаарчасынан башталат. Президент Садыр Жапаров менин үйү мамлекеттик турак жай программасын бекитүү жөнүндө жарлыкка өзгөртүү киргизди. Тийиштүү документке президент Садыр Жапаров кол койду. Маалыматка караганда бул жарлык мамлекеттик ипотекалык компания менен элдик банк тарабынан түзүлгөн топтомо ипотека продуктусун ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Турак жайды каржылоодо социалдык ипотека 4 миллион сомго чейин, жеңилдетилген ипотека 4 миллион сомго чейин, арзан ипотека 5 миллион сомго чейин, ипотекалык кредиттин суммасы болушу керек. Топтомо ипотека бул турак жайды үлүштүк куруу механизмин пайдалануу менен менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында үй сатып алуунун комплекстүү процесси. Ипотекалык үйдү алууда кыймылсыз мүлктүн алдын ала наркынын 30% 6 айга элдик банкка депозитке салынат. Турак жай наркынын 20% суммасы 10% менен 5 жылга банк аркылуу насыя берилет. Калган 50% мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жылдык 8% менен 15 жылга берилет. Артыкчылыгы күрөөнүн жоктугу. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жараяны аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы 27,83% шайлоочу жарандык милдетин аткарганын билдирди. Алдын ала маалымат боюнча ири шаарлар Бишкек шаардык кеңешине аттанган 6 партиянын 5-ü, ал эми Ош шаардык кеңешине аттанган 5 партиянын баары 5% босого чектен өтүшкөн. Бул жолку шайлоодо мыйзам бузуу фактылары катталган эмес, шайлоо жараяны мыйзам чегинде туруктуу өттү. Ал эми башка өлкөлөрдөн келген эл аралык байкоочулар шайлоо өнөктүгүнө өз баасын беришти. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жараяны аяктады. Мындан ары кайсы депутат жана кайсы партия жергиликтүү бюджетти башкараары болжолдуу түрдө аныктала баштады. Борбордук шайлоо комиссия бул жолку шайлоого шайлоочулардын 27,83% катышканын маалымдашты. Маалым болгондо өлкөдө административдик аймактык реформанын негизинде кайра шайлоо өнөктүгү өттү. Мурда шайлоо округдар борбордук шайлоо комиссия аймактык шайлоо комиссиялар тарабынан аныкталчу. Тиги жергиликтүү азаматча башкаруу органдарынын катышуусу менен деген норма болчу. Азыр алар өздөрү сунуш берет. Кайсы округдардын түзүлүшү ушундай көбүрөөк жооп берет да, жана эң биринчи талапка өкүлчүлүк камсыздалыш керек, эгерде биз өкүлчүлүк органды шайласак. Ошондуктан ушундай бир маанилүү өзгөрүү болгон. Биз бардык келип түшкөн сунуштарды карап чыгып, бир нече округдар боюнча, мен айтпайм бардык округдар эле кандайдыр бир талаш тартышсыз аныкталды деп, айрым округдар боюнча ар кандай пикирлер болчу. Айрым аймактарда аппараттар иштебей шайлоо үзгүлтүккө учураган. Тактап айтканда Ак Суу районундагы Тепки айылындагы номер 3092 шайлоо тилкесинде бюллетень чыгарган аппарат иштебей, шайлоочулар добуш бере алган эмес. Мындан улам шайлоо жараяны бүгүн 18 ноябрга жылдырылган. Ал эми Ысык Көл районунун Чоң Сарыой айылындагы номер 3023 шайлоо тилкесинин дагы аппараттар иштебей калгандыктан добуш берүү 3 саатка узартылган. Мен айтайын, жалпысынан ийгиликтүү ишке ашырдык деп айтсак болот. Бирок биз көрүп аттык, айрым участкаларда ошо көбүнчө ошо адамдык факторго байланыштуу кандайдыр бир туура эмес базып алып тестирлөө бюллетендер чыгарылып атты. Биз азыр санап атабыз, жалпысынан ушу 1%-тен асып
участкаларында болгону азыр алдын ала айта алабыз, бирок дагы бир жолу мындай терең анализ жасап, толук маалыматты берүүгө биз даярбыз. Ал эми БШКнын автоматтык эсептөө системасындагы жыйынтыгына ылайык Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо атсалышкан 6 партиянын 5,5% босого чектен өттү. Эң көп Жаңы күч партиясы 36.095, андан кийин Эмгек партиясы 26.938, Адилет партиясы 18.556, Ынтымак партиясы 17.236, Эл үмүтү 13.588 добуш алган. Ал эми Улуу журт партиясы 1645 добуш алып босого чектен өтпөй калды. Баарына каршы 8812 киши добуш берген. Кыргызстанда өткөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жүрүшүнө эл аралык байкоочулар байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгын чыгарышты. Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары Мирвахит Айзимов шайлоо күнү Бишкек жана Кант шаарларындагы 16 шайлоо участкаларында болгон. Анын баамында шайлоо участкаларында коомдук тартип камсыз кылынып, добуш берүү күнү калктын эркин билдирүүсү үчүн бардык зарыл болгон административдик чаралар көрүлгөн. Шайлоо бюллетендери жана анын жыйынтыктарын эсептөө улуттук шайлоо мыйзамдарына ылайык өз убагында аткарылганын белгиледи. Для международных наблюдателей эл аралык байкоочуларга жана алардын негизги миссиясын аткаруу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Байкоо учурунда Түрк мамлекеттер уюму тарабынан одоно мыйзам бузуулар аныкталган жок. Тагыраагы добуш берүүдө терс таасир этүүчү мыйзам бузуулары катталган жок. Жана айта кетчү жагдай жаңыдан киргизилген биометрикалык идентификациялоо системасы жана аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү байкоочуларды кызыктырды. Бул жагынан Кыргызстан башка өлкөлөрдөн бир топ алдыга кеткен. Бул албетте Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрүнө жана региондо гана эмес, дүйнөлүк деңгээлде заманбап маалыматтык коммуникациялык технологияларды пайдаланууда алдыңкы үлгү болуп калды. Большой интерес именно вот новая система биометрической идентификации. Ал эми Ислам шериктештиги уюмунун өкүлү Адаму Баубакар Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо эл аралык стандарттарга ылайык өткөнүн белгиледи. Ал кыргыз элин демократияны жаңы деңгээлге көтөргөн шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, бул шайлоолор өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ишенимин айтты. Андан тышкары Кыргызстанда улгайгандардын активдүүлүгүн белгилеп, жаштарды шайлоого көбүрөөк катышууга чакырды. In our observations, бизге бул жака келгенде шайлоодон бир күн мурун борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Кыргызстанда жалпы шайлоонун жүрүшү кандай болушу кереги жөнүндө маалымат берилген болчу. Кечээки шайлоодо байкоого барган участоктарыбыздан биз шайлоо жалпысынан ошол бизге көрсөтүлгөн мыйзамдардын тегерегинде мыйзамга ылайыктуу жана тынч өткөндүгүн белгилеп кеткибиз келет. Мага кечеги өткөн шайлоодо бир канча шайлоо тилкелерине барууга мүмкүндүк болду жана шайлоо жарыяны тынчтыкта өткөнү мени таң калтырды. Ошондой эле эл аралык байкоочулар шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн кесипкөйлүгүн жана демократиянын жогорку деңгээлин баса белгилешти. Ал эми Ички иштер министрлигине жергиликтүү кеңештерге шайлоо жарыяны башталганга чейин жалпы 96 маалымат келип түшкөн. Алардын ичинде одоно мыйзам бузуулар жок. Добуш сатып алууга байланыштуу Бишкек шаарынан бир жана Талаш шаарынан бир кылмыш иши сотко жөнөтүлгөн. Андан тышкары кечээ 2 майда бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, соттун чечими менен 5500 сом айыппул салынган. Ал эми өлкөдө саясий абал туруктуу деп бааланды. Мына кечээ 2 видео чыгып кетти социалдык сеттерге. Ал боюнча биз азыр кечээ эле түз эфирге чыкканбыз. Элдерге түшүндүрүү иштери жүргүздүк. Провокационный немелер чыкпадыбы? Ал боюнча эч кандай болгон жок деп туруп түз эфирге чыгып көрсөтүп, бак жергилерге социалдык сеттерге чыгардык. Ал 2 факт боюнча катталды бизде. Азыр кылмыш иштери козголуп, териштүү жүрүп атабыз. Ким таратты, каяктан чыкты, организаторлорду болжолдоп билебиз. Ошол боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Кошумча дагы маалымат беребиз ал боюнча. Айта кетсек, республика боюнча 2437 добушкан ачылган шайлоо 33 шаарда, анын ичинде Бишкек, Ош шаарларында жана 231 айылдык кеңештерде өттү. Жалпы 33 шаардык кеңештеги 1000дей мандат үчүн 5000дей талапкер аталышты. 231 айылдык кеңештеги 5000ден ашуун мандат үчүн 10000дей жаран жарышка түшкөн. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилалуулу, регион, Бишкек.
Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыгарылууда. Автоматтык урнадагы эсептөөлөр боюнча Ош, Жалал Абад шаарындагы өнөктүккө катышкан бардык партиялар өткөн. Быйыл шайлоодогу босого чек 7%-дан 5%га чейин төмөндөтүлгөн. Аймактардагы шайлоо комиссиялары одоно мыйзам бузуулар катталбаганын билдирди. Аны менен катар акыркы жыйынтык добуштар кол менен саналгандан кийин чыга турганын кошумчалады. Жалал Абадтагы шаардык кеңешке 3 партия ат салышып, 5%дык босогодон бардык өттү. Автоматтык эсептөөчү урнадагы маалымат боюнча Жаңы Кыргызстан партиясы 47,65, Адилет партиясы 41,32, Эмгек партиясы 29,87% менен шайлоодон өткөн. Акыркы жыйынтыктар азырынча чыгарыла элек. Жалал Абад шаардык кеңешине 41 депутаттык мандат бар. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо Жалал Абад шаарында 36 участкалык шайлоо комиссиясында толук кандуу эле өзүнүн угунда өттү, мыйзамда өттү. Акыркы список боюнча Жалал Абад шаарында 89.791 шайлоочудан 24.232, бул 28% түздү. Бул мыйзамдуу болуп эсептелинет. Бирок мурункуга салыштырмалуу бир аз азыраак болуп калды. Ал эми Жалал Абад облусундагы чоң райондордун бири аталган Сузакта 103 шайлоо участогунда 58 000 киши добуш берген. Бул жалпы шайлоочулардын 35%-ын түзгөн. Аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, одоно мыйзам бузуулар катталган эмес. Бардык участоктарда шайлоолор тынч, мыйзамдуу өттү. Кече шайлоо жүрүп жаткан учурда кээ бирки гана участоктарда аппараттын убактылуу гана иштебей калгандары бир-эки жолу катталды. Алар дагы кандайдыр бир убакыт аралыгында кайра техникалык топтун жардамы менен кайра иш жүргүзүлүп, эртең мененки саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин толук келген шайлоочулар добуштарын берип өттү. Ал эми Ош шаардык кеңешке 5 партия ат салышты. Жыйынтыгында эң көп добуш менен Жаңы Кыргызстан партиясы 43% менен сап башына чыгып, Ынтымак, Мурас, Бирбол, Милдет партиялары босого чекти басып өтүштү. Ош шаарында 235 000ден ашык шайлоочу бар. Анын ичинен 56 327 добуш берип, жалпы шайлоочулардын 27%-ын түздү. Эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок. Анча-мынча бири-бири менен келишпестиктер боюнча ички иштер органына гана кайрылып турушту. Ал жерде чечип беришти, ошол жеринде, убагында. Бизге аймактык шайлоо комиссиясына эч кандай арыз келип түшкөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Ош шаары боюнча аралыктан добуш берүүгө 215 шайлоочу катталып, анын 50%-ы добуш берген. Калган бардык шаарларда жана аймактардагы шайлоочулардын активдүүлүгү ушундай болгон. Аралыктан добуш берүүгө катышкандардын пайызы катардагы шайлоо участкаларына катышкандардын пайызына караганда жогору болгону жазылат маалыматта. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Министрлер кабинетинен төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан 2030-жылга чейин башкаларга өлкө гана болбой, кыялдар ишке ашаарын дүйнөгө көрсөтө алган өлкөгө айланарына ишенерин айтты. Төрага бул тууралуу 18 ноябрда президенттик администрациясынын аппараттык жыйынында билдирди. Өкмөт башчы сөзүндө Жогорку Кеңеш республикалык бюджет тууралуу мыйзам долбоорун бир добуштан колдоп бергенин эскертип, муну өкмөткө көрсөтүлгөн ишенимдин жогорку деңгээли деп белгиледи. Министрлер кабинетинен аткарылган иштер боюнча жыйындасына көптөгөн жылуу сөздөр жана оң пикирлер айтылды. Бул биздин ишибизге бекем колдоо жана урматтоо. Биз муну менен эле токтоп калбайбыз, иштин ыргагын түшүрбөшүбүз керек. Алдыда бизде элдик курултай жана 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетинин отчеттук жыйыны күтүүдө, деди ал. Жыйындын жүрүшүндө Акылбек Жапаров өлкөнүн экономикалык өсүү индикаторлорунун катышы көз карандысыз эл аралык республикалык институтунун изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын белгилеп, 2021-жылдан бери өлкөнүн экономикасы тез жана туруктуу өсүштү көрсөтүп жатканын билдирди. Кыргызстанда 2025-жылы пенсия көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу социалдык фонддун башкаруучулугунун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Ал Жогорку Кеңештен бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынына катышкан. Мыйзам боюнча жыл сайын инфляциянын өлчөмүн индексациялап турушубуз керек. 2025-жылдын бюджетине пенсияны 7%га көбөйтүүнү, жалпысынан пенсияны көтөрүүгө 1 миллиард 300 миллион сомду киргизип жатабыз, деди Алиев. Ал учурда өлкөдө эң аз берилген пенсия 6900 сомду төзөөрүн кошумчалады.
Египеттен Борбору Каир шаарынан кармалган уюшкан кылмыштуу топтон Казак деген каймана аты бар мүчөсү Умар Маратов Кыргызстанга алып келинди. Ички иштер министрлиги ал Интерпол аркылуу быйыл октябрь айында кармалып, Ош шаарына жеткирилгенин кабарлады. Ал кылмыш жаза кодексинен зордуктоо беренеси менен айыпталып, Ош облусунун ички иштер башкармалыгы издөө жарыялаган. ИИМдин маалыматы боюнча шектүү 2023 жылы июнь айында Ошто шериктери менен 26 жаштагы кызды күч колдонуп зордуктаган деген шек саналып жатат. Ал ошондон бери издөөдө жүргөн. Умар Маратов 2023 жылы 28 майда Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кармап, ага кылмыш жаза кодексинен опузалап талап кылуу беренеси менен иш козгогон. Ал көп өтпөй сот аркылуу 1 миллион сом күрөө коюп үй камагына чыгып кеткен. Умар Маратов буга чейин 16 жолу соттолгон. 2019 жылы 16 жаштагы кызы зордуктоого шек саналып кармалып, 3 жылдан кийин үй камагына чыгып кеткен. Бишкектен Арча Бешик конушунда бычак жеп каза болгон 27 жаштагы келиндин күйөөсү камакка алынды. Бул тууралуу Борбордун Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүмү мыкаачылык менен адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. 15 ноябрда Бишкекте жубайлар кызганычтан улам чырдаша кеткен. Анын кесепетинен 27 жаштагы келин бычакталып ооруканага жеткирилген. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, келин ооруканада каза болгон. Анын күйөөсү 34 жаштагы жаранда бычактан алган жараты менен ооруканага жеткирилген. Маалым болгондой, Бишкектен Арча Бешик конушунун Шералиев көчөсүндөгү жеке үйлөрдүн биринде 1997 жылы туулган келин менен анын күйөөсүнүн ортосунда кызганычтан улам чыр чыккан. Туугандары экөөнү тең ооруканага жеткиришкен. Чүй областында баңгизат саткан жаран автобустун ичинен кармалды. Бул тууралуу ИИМдин баңгизатка каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалым болгондой, 38 жаштагы жарандан 36 баштыкчага салынган мефедрон психотроптук заты табылып алынган. Анын баасы 310 000 сомду түзөт. Кармалган жаранга 282 берене баңге психотроптук заттарды сатуу максатында даярдоо боюнча кылмыш иши козголду. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Үйдө мал союп саткандарга айып пул салуу пландалууда. Айыл чарба министрлиги эт сатууну каалаган жарандарга малды касапканаларда гана союуну милдеттендирүүнү, болбосо айып салууну пландап жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору бүгүн 18 ноябрда парламенттин комитетинин жыйынында каралды. Депутат Акбөкөн Таштанбеков акыркы мезгилде жогорку кеңешке элден салык жыйноо, айып салуу өңдүү мыйзам долбоорлор көп келип жатканын айтып, нааразычылыгын билдирди. Ал эми депутаттар бул мыйзам долбооруна каршы болуп, аны артка кайтарды. Бірден болса эле штраф, бірден болса эле жаза. Налогты кантип элден алсак, кантип штраф салсак. Айыл чарба министрлиги эт сатууну каалаган жарандарга малды үйүндө эмес, касапканаларда союуну милдеттендирип, талаптарды аткарбагандарга айып пул салууну көздөп жатат. Бул мыйзам долбоору өзү үчүн мал сое турган жарандарга тиешелүү эместигин билдирди. Аталган мыйзам долбоору бүгүн 18 ноябрда парламенттин комитетинин жыйынында каралды. Ченем укук бузуучуларга карата жаза чараларын колдонуу менен өлкөнүн бюджеттин толуктоону максат кылбастан баса белгилеп кетем делем. Тескерисинче мындагы ченемдер келечекте ката кетирбөө жана туура эмес иш аракеттер жасабоо үчүн сабак болот деп ишенем. Бул өзгөртүүлөр калктын саламаттыгын сактоо, эпизоотиялык бепилдиктин, ветеринардык санитардык коопсуздугун камсыз кылууга жана экологиялык абал жакшыртууга чоң шарт түсөт. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиевдин айтымында бул чара элдин коопсуздугу үчүн, оорлуу малдын эти сатыкка чыгып кетпеши үчүн жасалып жаткандыгын билдирди. Жана коммерциялык максат менен союлса, ал обязательно тегил мал союлчу жайларда союлуш керек. Ветеринардык требованиялар да болуш керек да. Мисалы көп нерселердин баардыгы союлуп, короодон союлуп туруп, жана базарларга чыгып кетип атпайбы, жана ооруган кээ-бирөө аларды карабай калып атышпайбы. Депутаттар жарандар малды касапканага алып барып сойдура турган болсо, эттин баасы кымбаттай тургандыгын айтып, министрликтин сунушун колдогон жок. Алар мыйзам долбоорун артка кайтарып, толуктап иштеп келүүнү тапшырды. Чоң бука союш үчүн караколдогу мясокомбинатка алып барып сойдурушум керек да. Жүктөп алып, логистикасына акча кетириш керек, бензинине акча кетириш керек. Анан ал этти алып келип Бишкекке сатайын десем, 480 сом болгон этиң 700 болот. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамды колдобоңуздар. Бул жеке бизнес, орто чаккан айылдагы бизнестерди өлтүрөт бул. Эттин баасын кымбаттатат. Айылдагы фермерлерди 10 бука баккан, 15 бука баккан, ошонун баарын өлтүрөт бул. Мен сунушум күн тартыбынан алып, ушул кайра абатка жиберели.
Депутат Акбөкөн Таштанбеков акыркы мезгилде жогорку кеңешке элден салык жыйноо, айып салуу өңдүү мыйзам долбоорлор көп келип жатканын билдирди. Акыркы күргүндөрү биз кабыл алынган мыйзамыбыз налогду кантип элден алсак, кантип штраф салсак, даже скутер айдабак, скутерге да салабыз деп эле бардыгы эле жалаң ушундай болуп атат. Соттойбуз, налогдай. Анан элдерге барганда түшүндүрө албай жатабыз. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 110 мал союучу жай катталган. Анын ичинен 15 ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербегендиги үчүн убактылуу ишмердүүлүгү токтотулган. Ошондой эле 10 мал союлуучу жай Евразия экономика биримдигинин бирдиктүү реестрине катталган. Мал союучу жай жок райондорго жана шаарларга мал союучу жай салдыруу боюнча жергиликтүү бийликке кайрылып, 2024-жылы 12 жаңы мал союучу жай салынган. Айбек Исабеков, Сабирбек Тойчубаев, регион. Кызылкыя шаарында сейил бакка тиешелүү 70 соток жерди 24 жараны мыйзамсыз ээлеп алган аныкталды. Бул тууралуу Суу ресурстар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Аталган министрликке караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматы тарабынан Баткен облусуна караштуу Кызылкыя шаарында атайын текшерүү жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында Молдо Колмат атындагы сейил бакка тиешелүү 70 соток жерди 24 жараны мыйзамсыз ээлеп алган аныкталган. Буга чейин аталган жарандарга акт түзүлүп, бир нече ирет эскертүү берилгендигине карабастан талаптарды аткарбай келишкен. Жыйынтыгында мыйзамсыз ээлеп алган жерге курулган курулуштар буздурулуп, аталган сейил бакка көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 434-беренесинин негизинде шаардык мэрияга жана мэриянын алдындагы муниципалдык менчик департаментине жалпы 26 000 сом айып салынды деп айтылат маалыматта. Туркиянын Каппадокия аймагы өзүнүн табияты жана тарыхы менен дүйнөнү таң калтырууну улантууда. Учурда ал жакка жыл бою барган туристтердин саны миллиондоп саналат. Алардын катарында биздин чыгармачыл топта Невшехирде саякатка чыгышты. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, регион телеканалынын көрүүчүлөр үчүн туристтик жайлар тууралуу материал даярдалды. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдө эң көп ысык аба шаарлар учурулган Гөремедеги сыйкырдуу алам тууралуу Асел Сыдыкова айтып берет. Таңкы саат 6 Үргүптөгү мейманканадан чыгып, Гөреме шаарчасындагы сыйкырдуу аламды көрүүгө сапар тарттык. Бул учурда Каппадокияда мына ушундай аба шарлары күндүн алгачкы нурлары менен учууга даярдалып жаткан кези. Урматтуу көрүүчүлөр, бул ирет биз Түркия Республикасынын жүрөгү аталган Каппадокиядабыз. Бул жерге келгенде албетте асман шарлары тууралуу айтпай коюу жана анда учпай коюу мүмкүн эмес. Бүгүн биз кесиптешмөкөбүз бул жайдагы кызыктар, маалыматтар менен бөлүшөбүз. Мына биздин азыркы биз уча турган асман шары даярдалып жатат. Негизи асман шары учурар алдын бул жерде атайын топ иштейт. Алар 1 саат 2 саат мурун келип, атайын коопсуздук бардык текшерүүдөн өткөндөн кийин анан асманга кое берилет. Вот как они будут? Ошентип биз дагы миллиондогон туристтердин катарында Каппадокияны деңиз деңгээлинен 2200 бийиктикте туруп көрүү мүмкүнчүлүгүн алдык. Албетте мындагы эң ажайып кооз, керемет сулуулук бизди таң калтырбай койгон жок. Маалыматка ылайык, дүйнөдөгү эң көп баллондор Каппадокиянын так ортосунда жайгашкан дал ушул Гөремеде учурулат. Дүйнөдө ысык аба шарларын учуруу фестивалдары да ушул жерде өтүп келет. Мында 156 баллон күнүнө 3500 туристти ысык аба шарларында учурууга мүмкүнчүлүгү бар. Balonumuz markası Ultra Magic'tir. Биздин баллонубуздун аты Ultra Magic'tir. Азыр биз 20 адамдык баллондо учуп жатабыз. Бүгүн биз ашыктар өрөөнүндөбүз. Арткы тарабыбызда Гөреме шаарчасы. Бул Каппадокиянын так ортосу. Мында 150 баллону бар. Дүйнөнүн эң алдыңкы баллон фестивали ушул жерде өтөт. Бүгүн биз деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикке чыктык. Учуу 3 багытта жүргүзүлөт. Өрөөндөрдүн үстүнөн учуу, бийиктикке учуу, күндүн чыгышын күзөтүү максатында. Yüksekliğe çıktık. Биз учкан компания ысык аба шарлары Каппадокияда алгачкы учууларын баштаганда эле негизделип, дүйнөдөгү таанымал фирмалардын бири экени айтылды. Kapadokya Balon bizim firmamız 1991 yılından beri ticari bir uçuş. Биздин Каппадокия баллон фирмабыз 1991 жылдан бери учуп келет. Дүйнөнүн эң таанымал фирмасы. Бир учурда 15 баллонубуз асманга көтөрүлөт. Мүдүрлөрүбүз, башкы учуучуларыбыз бар.
Биздин эң башкы милдетибиз адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу менен алардын ишеничи. Баллон эч качан учкан жерине кайра конбойт. Баллон бийиктикке учат, кайра түшөт, оңго солго жылат. Müşterinin memnuniyeti. Баллондор жылдык мезгилге жараша таңкы саат 5-6-7-де күнүнө бир жолу учурулат. Биз дагы 1 сааттан кийин жерге ийгиликтүү конуу жасадык. Анын урматына башкы учуучуга кыргыздын калпагын кийгизгенге жетиштик. Андан соң салтка айланган шампан аттыруу жүрүлгөсү жасалды. Hoş geldiniz tekrar dünyaya. Bugünkü uçuşumuzu bir anlatayım. Saat 7:20'de Çavuşin'den kalkış yaptık. Ben teşekkür ederim. Şimdi nedir bu? Bugünkü hava sıcaktı. Дүйнөдө алгачкы жолу баллон учуруу Монгольфьер бир туугандары тарабынан 1783-жылы жасалган. Алар ийгиликтүү конуудан кийин шампан аттыруу жүрүлгөсүн киргизишкен. Ошондон бери бул сал жер жерлерде улантылып келет. One, two. İsa arkadaşımıza, yer ekip şefimize çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Çünkü emekli bir arkadaş. Бейле кетсек, биздин сапар Түркия элчилигинин маданият кеңешчилигинин демилгеси, Түрк аба жолдору жана Түркия туризмди өнүктүрүү агенттигинин колдоосунда уюштурулду. Kırgızistan. Асия Сыдыкова, Түркия Республикасы, Каппадокия, регион телеканалы. Günaydın. Kırgızistan, selam. Кыргызстандын грек-рим балбаны Акжолу Махмудов Германиянын клубдук чемпионаты Бундеслигада 4-чү жеңишине жетишти. Бул чемпионатта Махмудов Германиянын Шорндорф клубунун катарында 80 кг салмакта күрөшүүдө. Анын командасы 17 ноябрда Red Devils Heilbronn клубу менен кезгелип, аларды 27-7 эсебинде жеңди. Бул таймашта Махмудов германиялык Адам Юроцка менен күснашып, каршылашын 10-0 эсеби менен утту. Акжолу Махмудов Шорндорфтун катарында күрөшө баштагандан бери Бундеслигада 5 беттеш өткөрдү. Анын 4-өндө жеңишке жетип, 1-өндө жеңилди. Бүгүн 18 ноябрда Кыргызстан Иран беттеш алдыдагы уюштуруу жыйынын өткөрүп, анда оюн формаларынын түстөрү аныкталды. Кыргызстандан курама командасы Иран менен кызыл түстөгү формада оюн өткөрөт. Атаандаш оюн талаасына ак формада чыгат. Эртең 19 ноябрда Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков стадионунда 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын квалификациялык 3-чү раундунун алкагында Кыргызстан менен Ирандын футбол курама командаларынын беттеш өтөт. Оюн саат 20:00 башталат. Ал эми көрүүчүлөр үчүн стадиондун эшиги саат 18:00 баштап ачык болуп, шоу программа орун алат. Көрмандарды стадиондо сэмплинг зонасы, фудкорт, мерч сатуулары жана баалуу белектер менен ойноло турган конкурстар күтөт. Аталган беттешке билеттер азыркы убакта Кассиркейжи сайтында жана билет операторунун сатуу түйүндөрүндө жеткиликтүү. 19 ноябрда Кыргызстан менен Ирандын курама командаларынын футболдук беттешин өткөрүүгө байланыштуу Бишкектен борбордук көчөлөрү унаалар үчүн жабык болот. Бул тууралуу патрулдук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Күндүн маанилүү жаңылыктар мына ушулар түздү. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.